Чыңгыз Айтматов, биринчи мугалим. Айылдын үстүндөгү адырда мен бала чактан бери билген эки зор терек болор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Качан карабагын, айылга кайсы туштан келбеген элден орун эле дөөгө жарашаган алышкан ушул бийик теректер көзгө учурайт. Эмне үчүн экенин билбейм, же балалык таасирдин күчүбү, же болбосо сүрөтчүлүк кесибиме байланыштуубу, айтор станциядан түшүп, айылды көздөй бет алганда, адырда баягы кош теректер турат болду экен деп, чыдамсыздык менен ошол жактыкты акмалап карайм. Эртерээк айылыма жетип барып, эртерээк дөөгө чыгып, кош терекке ийилип салам берип, кулагымдын окумагангыча алардын шуулдаган үнүн уксам деп дайым дегдейм. Алар бөтөнчө үндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Күнү-түнү тынбай, качан болбосун жалбырактары дирилдеп, чайпалган чокулар айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдашат. Кийин эс тартып чоңойгондо, мен бул теректердин сырын түшүндүм. Анткени менин бул балалык кыялымдын алгачкы таасирин суута албады. Ошол кездеги сонуркаганым азыр да тарабай, мен үчүн ушул күнгө чейин кандайдыр деген эместей сырдуу, жандуу сыяктанат. Бул теректердин түбүндө менин өмүрүмдүн эң бир сыйкырдуу чагы калгандай, эстеген сайын кайра баштан эскергим келет. Жүрөгүм жарылып кетчүдөй дүкүлдөп, кош теректин шуулдаганын кыялга батып тыңшаар элем. Бул теректерди мен ким кандай тилек, кандай үмүт менен өстүрдү экен деп эч оюма албаптырмын. Чыңгыз Айтматов, Жамиля, Каймастан аңгыча үзүлдү. I always expected her to tell me something important and explain what it was that was worrying her. But she said nothing, putting my head in her lap silently and looking off into the distance. She would run her fingers through my bristly hair and gently stroke my face with hot, trembling hands. I looked up at her face, so full of anxiety and yearning, and seemed to recognize myself in it. Something was tormenting her, something was gathering and ripening in her soul, demanding an outlet, and she was afraid of it. She painfully desired it, and just as painfully did not wish to admit to herself that she was in love, just as I did, and did not want her to love Daniel. After all, she was my parents' daughter-in-law, my brother's wife. But such thoughts were fleeting. I drove them from my mind. My greatest joy was to see her tender lips, half parted as a child's, to see her tear-dimmed eyes. How lovely, how beautiful she was, how inspired and passionate was her face. I sensed this, but could not understand it at the time. Even now, I often ask myself, perhaps love produces a feeling of inspiration, similar to that experienced by an artist or a poet. Gazing at Jamila, I wanted to run into the steppe and shout to the heavens and earth, asking them what to do to overcome the strange anxiety and joy that was in me. And once, I think I found the answer. Чыңгыз Айтматов бетпе-бет. Баласын колуна көтөргөн бойдон Сейде туура Ысмайылды көздөй кетип бара жатыптыр. Ал эч нерседен сезбегендей бет алдынан тайманбай түздүктей. Бул учурда анын таштан чапкандай бир калпта мостойгон кара тоору жүзүндө кандайдыр бир иштеги зор күч, өкүмдүү атлеттик сезилип жатты. Анын каар менен мазорлон толгон көзү Ысмайылды чык бери, кел алма деген сыптыктей. Сейде ар бир кадам илгери баскан сайын шашып калган солдаттар эмне кылаарын билбей, «Эй, назад, вернись сейчас, вернись» дейт. Бирок Сейде кылчайып койбостон камышта жаткан Ысмайылга салмактуу басып менен жакындай берди. Той ичи демин тартып тырдыч. Оозун басып, таштарга селе жармашкан солдаттар да бери жакта турууга умтулгандай жалгыз колу менен жер чапчып, жүз төмөрүнөн жыгылган Мырзакул да, сур мүңгөрдү кабагына түшүрүп асмандан бүркөлгөн Зоокалар да, айлана дүйнөнүн баары бул учурда үн чыгарбай, ок качан атылар экен, бала көтөргөн аял качан жалп этер экен дегендей коркунучтуу күтүүдө. Жок, мындай болууга мүмкүн эмес. Ана камыштарды шулдурата келип, Сейдени кайт артыңа, кайт дегендей бет алына шама буруп, жоолугун учурду.
аяланы билген жок. Ал азыр өлүмдү көздөй эмес, адамдын бийик касиетин, адилеттиги үчүн баласынын керилген көкүрөгүнө кысып, башын өйдө көтөрүп кетип бара жатты. Чингис Айтматов, материнское поле. И тут послышался вдали шум поезда. Он шел с востока, с грохотом, в дыму, в пару, с красными колесами. Жаркими огнями пронеслись два черных паровоза. Мелькнули солдаты в приоткрытых дверях и пошли вагон за вагоном проносить на мгновение лица, шинели, обрывки песен, слов, звуки гармонии и балалаек. Засмотрелись мы. В эту минуту раздался рядом крик: «Мама! Алиман! Он! Масалбек! Ах ты, Боже мой! Боже!» Он проносился мимо нас совсем близко, всем телом перегнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал нам шапкой и кричал. Прощался. Я только помню, как вскрикнула: «Масалбек!» В тот короткий миг увидела его точно и ясно. Ветер растрепал ему волосы, а на лице и в глазах радость, и горе, и сожаление, и прощание. И не отрывая от него глаз, я побежала вдогонку. Мимо прошумел последний вагон эшелона, а я еще бежала по шпалам, потом упала. Ох, как я стонала и кричала! Сын мой уезжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодный железный рельс. Все дальше и дальше уходил перестук колес, потом и он стих. И сейчас еще порой кажется мне, будто сквозь голову проносится этот эшелон и долго стучат в ушах колеса. Алиман добежала вся в слезах, опустилась рядом, хочет поднять меня и не может, захлебывается, руки трясутся. Она дала мне солдатскую шапку. «Возьми, мама», — сказала она, — «Масалбек оставил». Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я бежала за вагоном. Я ехала домой с этой шапкой в руках. Сидя в бричке, крепко прижала ее к груди. Она и сейчас висит на стене. Обыкновенная солдатская серая ушанка со звездочкой на лбу. Иногда возьму в руки, уткнусь лицом и слышу запах сына.